люди, которыми ты общаешься, и книги, которые ты читаешь. Компания аркылуу менен мен иштегениме 5 жыл болду да, 6 жыл болду. Кудайга шүгүр, Арифлейм компаниясынан аябай көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Жетишип келатам. Немесе ошол ийгиликтериме кантип жетишип атам, сиздер менен бөлүшүп кетейин. Вот мен Москвага эми ар түрдүү себептер менен келип калабыз. Москвада иштеп баштаганмын. 2006 жылы Москвага келгенмин. Ден соолугума байланыштуу келдим Москвага. Ар түрдүү иштерди иштедим. Арифлейм компаниясына чейин нянька болуп иштедим, повар болуп иштедим, кассада иштедим. Эми карап көрүп салыштырабыз да. Арифлейм компаниясына келгенге чейин Москвада 5 жыл турдум. Да. То, каким человеком ты станешь через 5 лет, определяет два фактора. Люди, которые ты общаешься, и книги, которые ты читаешь. Да, и здесь я сүйлөшкөн адамдарым совсем башка атмосферадагы адамдар. Китептерди böyle убакта китеп окубайбыз да. Китеп окуйт элем, жанагындай фантастика, триллер, боевик, сыйышык ушундай китептерди окуйт элем. Вот компания аркылуу менен азыркы күндөгү жетишкен ийгиликтерим, бүгүнкү күндөргө чейинкилерим, компанияда мен көп нерсе кылып ийдим, тигинтибийдим деп айта албайм. Кудайга шүгүр, компания менен карьерадан өсүп келе жатам. Бул жерде вот эң биринчи биздин поездкабыз Португалияда жүрөбүз, Египетте, Испанияга барган сүрөттөрүм. Эгерде мен жанагы могул ушул жашоодо эле жүрө берген болгонумда, ушу кассада иштеп, нянька болуп же болбосо тамак бышырып повар болуп жүрө бергенимде, мен мындай результаттарга жетмек эмесмин. Мындай результаттарга жетиш үчүн эмне кылдым мен? Вот Арифлейм дүйнөсүнө келдим. Компания Арифлеймдин бизге коюп берип аткан мүмкүнчүлүктөрү кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Ушул мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып, гибкий график сопровождения наставника, общение с приятными людьми, отсутствие финансовых вложений, карьерный рост, неограниченный доход, декретный отпуск, оплаченный отпуска за границей, обеспеченная старость, бизнес по наследству. Ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, кандай иш-аракеттерди, кыймылдарды кылсак, биз карьера менен өсүп келебиз. Эң негизгиси эле ушул мүмкүнчүлүктөргө ишенишибиз керек. Ушул мүмкүнчүлүктөрдү бизге айткан адамдарга, спонсорлорубузга, наставниктерибизге ишенишибиз керек. Анан обязательно туура кадамдарды ташташыбыз керек да, туура кадамдарды ташташыбыз керек. Эң сонун командадасыздар, эң сонун компания менен сотрудничать этип атабыз. Биздин эң сонун мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. 6 жыл мурун мен дагы ушул мүмкүнчүлүктөрдү укканмын. Бул мүмкүнчүлүктөр ойгонгон жок, өзгөргөн жок, то есть алмашкан жок, ошол эле бойдон турат. Ушул эле мүмкүнчүлүктөр азыркы бүгүнкү күндөгү келген консультанттарга дагы айтылып жаткан убагы. Вот ушул мүмкүнчүлүктөр менен пайдаланып, аябай көп мындай благодарностьтарды алдым. Себеби Арифлеймдин эң эле жакшы жери бул жерде биздин жасаган эмгегибиз бааланат да. Ийгиликке жетиш үчүн бул дагы ийгиликтериңдин бааланышы дагы өтө чоң мааниге ээ экен. Аябай эле көп жерде иштедим Арифлеймге чейин. 33 жашымда келдим бул бизнеске, 34 жашымда. Менин Арифлеймдеги жасаган жумушумчалык башка жерде бааланбадым. Бааланган убактарым болду. Премияларды алат элем, бирок долларовый эмес. Эң көп премиям 5000 рубль болгон. Мондай сертификат, благодарность, чет мамлекетке бекер саякатка путевка, андай нерселер болгон эмес да, бааланган эмес, анчалык деңгээлде бааланган эмес. Арифлеймде ушунчалык деңгээлде бааланып атат. Бааланган сайын ийгиликти көздөй өсөт экенсиң да. Эми ушундай ийгиликтерге жетишиш үчүн жанагы эле мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, биз кандай кадамдарды коюшубуз керек? Вот менин командам 2015 жылкы банкетте
аябай көп результаттар менен барганбыз. Буюрса быйылкы жылкы 50 жылдык юбилейге дагы аябай сонун результат менен барабыз. Биз даже 2018 жылкы банкетке дагы аябай көп болуп барабыз. Азыр ошонун үстүндө план коюп, максат коюп иштеп атабыз. Эмне иш кылып атабыз да? Биздеги эң эле башкы ишибиз жанагы мүмкүнчүлүктөргө, азыр сиздер көргөн сүрөттөрдөгү мүмкүнчүлүктөр, бул сүрөттөр, булар деле мүмкүнчүлүк эмеспи, туурабы? Карагачы, мондай мүмкүнчүлүктөр кайсы жерде бар? Вот такие вот мүмкүнчүлүктөр кайсы жерде бар? Башка жерде бизнес с нуля жок. Эгерде биз бара турган болсок, башка жумуштарда иштеп жүрүп бара турган болсок, компания аркылы менен баргандагыдай рахат ала албайбыз. Ушул эле мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, ушундай мүмкүнчүлүктөргө жетиш үчүн биз эмне кадамдарды кылабыз, эмне иш кылышыбыз керек? Эң эле башкысы бул методы рекрутирования. Oriflame компаниясындагы башкы эле секрет бул команда түзүү, адам чакыруу, секрет адам. Элдин бардыгы жуунат, таранат болбойт. Ушул адам чакыруунун методдору бар. Список знакомых, листовки, интернет, подарок другу, мастер-класс, соцопрос, активный контакт, праздник красоты. Дагы кандай сонун эмнелерди чыгарып алышкан кыздар азыр соцопрос эмес, по WhatsApp опрос, Одноклассниктен опросторду түзүп чыгарып алышкан да. Вот современный адамсыңбы, современный бизнесте современный методдорду разрабатывай. Биздин эң эле сонун методубуз, биздин кыргыздар үчүн бул список знакомых. Список знакомых бизде күбөндөйт. Бизде аябай сонун рост болот кыргыздарда, себеби эмне? Биз бүт айылды, кошуна айылды баарын тааныбыз да. Чем сравнивая башка нациядагылар, орустарга караганда кошунасын тааныбаган орустар бар. Ошондуктан алар көбүнчө листовка таратышат да. Бизде список знакомых. Список знакомых эч бүтпөйт. Кандай эмнелер бар? Список знакомых эмнелер кирет, кимдер кирет? Близкие люди, родные. Биздин бир семьяда канча бүт туугандарбыз. Алардын кайын журттары, туугандары, биздин туугандарыбыз, жээн, бөлөлөр, тайэже, друзья, коллеги по работе, соседи по дому, люди, с которыми вы регулярно контактируете. Магазин, парикмахерская, поликлиникадагы сүйлөшкөн адамдарыбыз, тааныштарыбыз, сүрөттөрүңөрдү, альбомдоруңурду ачып, ил телефондон сүрөттөрүңөрдү пролистайте, могул адамды чакыра элек экенмин, ушул адамга ушундай маалыматты бере элек экенмин, ушул мүмкүнчүлүктөрдү айта элек экенмин деп чакырсак дагы болот. Вот детский садтагы, мектептен, институттагы тааныштарыңарды дагы чакырсаңар болот. Эң негизги эле правило бул деген нельзя решать за других. Менин спонсорум мени 4 ай бою чакырган. Мен 4 ай бою отказ кылсам дагы мен үчүн ушу бир чакырып эле, бир жолу эле отказ кылганымда болду, бул жерде иштебейт экен, бул Oriflame үчүн эмес экен. Баары бир отказ берет деп айтпай койгон жок да. Мен ал кызга аябай ыраазы болуп рахмат айтам, 4 ай бою жадабай мени чакырганына. Биздин ишибиз эмне? Ал адам үчүн решение чыгарып алышыбыз керек. Биздин ишибиз туура маалымат бериш. Иштешти, иштебешти ал адам өзү решать этет. Да, мени 4 ай чакырып отуруп, 4 айдан кийин кулагымды куткарайын деп жазылганмын. Андан кийин бир жылдан ашык убакыт иштебей жүргөмүн. Себеби дегенде мен маалымат уккан эмесмин. Некогда было, да. Ошол убакта мен ошентип ойлогом. Жок, менин убактым жок. Эч убактым жок. Жазылдымбы, болду. Башка эчтекем керек жок мага. Силер жаздырдыңарбы? Всё. Чего еще хотите дегендей кылып койгом. Но Эльбана менен дайыма байланышта болуп, маалымат берип, толук маалымат бербеди, бирок байланышта болуп турду. Кандайдыр бир убакыт өтүп, мен ушинтип жетилдим болуш керек. Мүмкүнчүлүк болуп калды. Келип Эльбана менен сүйлөшүп отуруп, мүмкүнчүлүктөрдү толук уккандан кийин мен сразу эле ошол убакта эле уже решать эттим. Бул меники, мен жашайм бул ишти, мен аткарышым керек деп. Ошондон кийин эле аткарып баштадым. Сразу эле ушул эле методдор менен иштеп баштаган эле каталогдо 9%, следующий каталог 12%, ошентип карьерный лестницанын ар бир баскычын басып өтүп келатам.
Биз адамдарды жаздырганда же болбосо көпчүлүк адамдар эмне кыла албай калганыбызда, кичине проценттин уровеньде өсө албай калганыбызда биз эмне кылабыз? Сразу эле менин таанышым жок, же болбосо регистрация болгондон кийин, же болбосо бул мүмкүнчүлүктөрдү уккандан кийин биз эмне кылабыз? Менин таанышым жок да, менде не получается что-то, бул меники эмес окшойт, менин үстүмдөн күлүп атышат да. Бул Oriflame продукция эч кимге кереги жок экен. Менде результат болбойт окшойт. Бул мен үчүн эмес окшойт. Эч кимге керек эмес окшойт бул бизнестин. Эч кимге кызык эмес болуп атат. Тааныштарым мени шылдыңдап атышат деген ойлорго келип кетебиз. Көпчүлүк адам ушундай кылып ушул ойлорго келгенден кийин жолунан кайтып кетишет да. Ийгиликтин ийгиликтүү болуштун Oriflame эмес, жашоодо ийгиликтүү болуштун эң биринчи правиласы, эң биринчи принциби, эң биринчи таблицасы, формуласы бул твёрдость характера. Характердин катуу болушу. Жолду тандадыңарбы, планды түздүңөрбү, мүмкүнчүлүктү уктуңарбы, силерге жактыбы, өсүштү каалап атасыңарбы? Ал үчүн твёрдо турушуңар керек. Койчу, мен билем, Oriflame жете элемесиң, алданып атасың, сага болбойт, бул сени алдап атышат. Эч кимге кереги жок, Oriflame бул модадан калган деген сөздөргө или сенин колуңдан келбейт, же болбосо жакындарыңардын жөн эле жүрчү буну кылбай. Башка эле жумуш тапчы, башка эле иш кылсаң деле акча табасың го. Неужели сен ушунчалык паска түшүп кеттиң дегендей сөздөрүнө ээрчип кете турган болсоңор, бул здесь нету характерде катуу туруп айтасыңар да, эмеде. Койгон принцибиңерде катуу туруп айтасыңар. Мен муну аткарам, мен муну жасайм дедиңерби, твёрдо турсаңар, анан кийин результат болот. Бул эң эле башкы биринчи коюлган принцип. Бул боюнча мен силерге видео коюп берем. Вот мы все как карандаш, это тоже моя любимая фраза. Каждый рисует свою судьбу. Один ломается, а кто-то затачивается и движется вперед. Эми вот карап көрөлүк. Мынакей. Эгерде желание болсо, эгерде желание болгон болсо, толтура мүмкүнчүлүк дейт. Мынакей бизде список да. Список методы рекрутирования. Карагылачы, кандай сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Только тааныштарыбыз менен эле, тааныштарыбыздын тааныштары, туугандарыбыз менен эле биз алдыга койгон максатыбызга жете турган мүмкүнчүлүк, ийгиликтүү боло турган мүмкүнчүлүгүбүз турат. Биз эмне кылып атабыз? Желание болгон болсо, тысячи возможностей дейт. А если желание жок болгон болсо, миллион препятствий дейт. Вот биз препятствия көрүп атабыз. Бул нерсени биз Oriflame'де эмне кылабыз? Тескерисинен айтабыз. Эгерде желанияң жок болгон болсо, тысячи препятствий, если желание болгон болсо, миллион возможностей, да, Oriflame'де миллион возможностей бар. Вот именно компания менен биз жашообузду түстүү карандаштар менен разноцветный кылып, сонун кылып боеп алсак болот. Биз Oriflame компаниясынын лидерлеринин жашоосу өтө түстүү, ар түрдөгү боектор менен боелот. Сиздики канча жашооңузда канча свет бар, канча түрдүү светке боейсуз жашооңузду. Бул только сиздин гана колуңузда. Компания Oriflame менен эң сонун возможностьтор бар, разноцветный кылып, түрдүү боекторго боеп алганга. Вот эң эле негизгиси твёрдость характера и верьте в себя. Постоянно ушул фразаларды кайталаңыздар. Я обязательно, у меня получится, я смогу, я справлюсь, я чемпион, я атаман. Я для себя самый важный человек, я успешный человек. Адамдын колунан келбеген жумуш жок. Мүмкүнчүлүгү болбогон эчтеке жок. Невозможного ничего не бывает в жизни. Эң башкысы коркпош керек да. Вот ушул Oriflame компаниясы менен 6 жылдык опытымда, карьера менен канчалык
жерге чейин өсүп атам. Кудайга шүгүр, ушул бүгүнкү күндөгү деңгээлимде мен дагы эмне деген кеңеш берип кетмекчимин. Эч нерседен коркпогула. Мен мисалы үчүн эч нерседен коркпойм. Бир гана Кудайдан гана корком. Башка корко турган эчтекем жок. Бул жаныбыз аманат. Бирок ийгиликтүү болуш үчүн корко турган эчтеке жок. Арплейн компаниясында банкрот болуп калам, алданып калам дей турган эч нерсе жок. Болгону могул фразаларды кайталаңыздар. Мен кечээ күнү поздравительный школа өтүп атсам, менин командамдан 3 жаңы старший менеджер чыкты, экинчи кабаттын жыйынтыгы менен. Командамда эже Гүлнара Айбашева деген жаңы старший менеджер чыкты. Кечээ күнү благодарность айтып, жаңы результаттарын историясы менен бөлүшүп атып, Мимозага рахмат айтам дейт да, мага эң сонун ушул фразасы жагат дейт. Эже, сиз күчтүүсүз, сизге ишенем, сиздин колуңуздан келет деген сөздү айтат дайыма депчи. Мен бул сөздү бывает лидерлерге бизде деле болот, ойлонуп калабыз, ойлонуп кандай болот экен ушул деген ойлор келген убактар болот. Ошол убакта мен кантип эле бул нерсени жасай албайм, менин колумдан келет. Мындан хуже убагында жасап жүрүп ушунчалык даражага өстүм. Эмне үчүн ушул жерге келгенде токтоп калышым керек? У меня обязательно получится. Я чемпион. Я решительный человек. Я самый важный человек в своей жизни, в своей бизнесе деп постоянно өзүмдү өстүрүп турам да. Командама дагы ушундай дем күч берип турам. Жаңы келген адамдарга көбүнчө биз ушундай мактап турушубуз керек, алардын успешный болушу үчүн. Так, бул фразаларды жазып алдыкпы? Бул мындай фразалар сиздердин бизнесте, жашоодо ийгиликтүү болушуңуздар үчүн өтө керектүү фразалар, негизги ролду ойной турган фразалар. Ушул эле нерселерди айтып отуруп, вот компанияда старший золотой директор, менин жанымда сүрөттөгү бул менин бир тууган эжем, Аткаримова Махабат Төрөбековна, компанияда тоже старший золотой директор, менин биринчи директорум. Көпчүлүк адамдар айтат да, Арплейнге биринчи жазылгандар успешный болду, сен пайдаланасың депчи. Жок, спонсорлоруңарды монтип кууп жетип алсаңар болот. Менин эжем аябай успешная женщина, күчтүү аял мени кууп жетип алды. Сиздерге тоже ушул мүмкүнчүлүктү айтабыз. Болот, нормально, ничего не бывает. Аракет кылыңыздар, өзүңүз. Мынакей компания Арплейнге келгенде, келерден мурда ошол Москвага келгенде эжем экөөбүздүн сүрөтүбүз компания менен бирге вот Испанияга баргандагы, Испания мамлекетинин Валенсия шаарындагы гала ужиндеги түшкөн сүрөтү. Баягы эң биринчи башындагы айтылып кеткен фраза да, караңыздар. То, каким человеком ты станешь через 5 лет, определяет 2 фактора. Первый – люди, которыми ты общаешься. Второе – книги, которые ты читаешь. Да, эгерде компания Арплейнге келип, мен ийгиликтүү адамдар менен сүйлөшүп, аябай сонун мени ийгиликке коштогон китептерди окуп, семинарларга барып, обучениелерди албаганымда, мен мынчалык деңгээлде менин жашоом өзгөрүшүн айта албайм. Балким ушундай нянька болуп или там повар болуп жүрө бермекмин. Ошондуктан твёрдость характера керек. Характериңиздерди катуу коюңуздар, жанагындай шамалга, борон чапкынга алдырып койбоңуздар, ийгиликтүү болуш үчүн. Вот. Бизнес – это прежде всего то, что вам не безразлично болуш керек. Это же бизнес. Сиздер бизнес баштадыңыздар. Бизнесте ийгиликтүү болуш үчүн сиздердин өзүңүздөрдүн собственный бизнесиңиздер безразличный болбош керек. Самый большой риск прожить жизнь без риска. Рисковать надо. Коркпош керек. Эч нерседен коркпош керек. Корко турган эчтеке жок. Кудайым бизди жараткан, Кудайым бизди алат. Өлүмдөн коркобузбу? Кудайым алат, эмне кылабыз? Бул башка нерсе, корко турган нерсе жок. Адамды дайыма чоң ийгиликке карай таштаңыздар. Биз билбейбиз канча жашайбыз. Залог успеха – это система. Каждый понимает свой функционал на любом этапе, да?
действует как слаженный механизм. Биздин команданын, Элбаны, мен спонсорум Элбананын бүгүнкү күндөгү ийгилиги, баарыбыздын спонсорубуз Элбананын бүгүнкү күндөгү ийгилиги, биздин ийгилигибиз, биздин командадагы адамдардын ийгилиги бул күндө система боюнча иштөөсү. Күндө биз эмне кылышыбыз керек? Мы каждый день должны рекрутировать. Адамдарды чакыра беришибиз керек, команда өстүрө беришибиз керек. Ал үчүн дагы системабызга эмнени киргизишибиз керек? Биз консультант убакта, менеджер убакта, даже старший менеджер убакта биз спонсорубуздун обучающий, развивающий системасынан калбашыбыз керек. Компаниянын дагы система обучениелеринен калбашыбыз керек. Эгерде ийгиликтүү болом десеңер, пока спонсордун системасына киришиңер керек. Бүгүн эң сонун кылып атасыңар, биздин вебинарга кирген консультанттар, менеджерлер, лидерлер, эң сонун бул эң сонун кадамдарыңар ушул вебинарга постоянно катышуу. Биздин команданын система менен иштөөсү 9 жыл, Элбананын жазылганына 9 жыл, мага 6 жыл болду. Элбананын системасы менен иштеп жүрдүм. Элбананын школаларынын биринен да калган эмесмин. Элбана мен эмне кылайын, Элбана кандай кылайын? Мен ал мага Элбана даже мага Мимоза мондай нерсе жасашыңыз керек дегенде мен аны уже я это уже сделала. Дагы эмне кылайын деген сөздү айтат болчумун. Элбанадан сурагыла. Ал да жалган айтпайм. Да, рахмат Жамал. Кандайдыр бир уровеньге жеткенден кийин даже 15%ден баштап, мен 15% эле өзүмдүн канча мынча мастер класстарды өткөрүп баштаганмын. Директор болгондон кийин, да, Элбана туура деп күлүп атат, эсте болуш керек. Даже Элбана менен давай Элбана мындай кылайын, давай Элбана мындай кылсак адамдарга кызыгыраак болот деп биздин школалар окумуш школаларды өткөрөт элек. Кийин биз өзүбүзчө система менен өзүмдүн командам менен обучение өткөрүп баштадым. Мен өзүмдүн командам менен обучениелеримди, мероприятиелеримди өткөрүп баштаганда менде результат батыраак болду. Себеби дегенде жоопкерчиликти өз мойнуңузга алып атабыз да. Жоопкерчиликти өзүңөрдүн бизнесиңердин жоопкерчилигин өз мойнуңарга алганда дагы ийгилик андан да артат. Ошол эле убакта мен Элбананын спонсорумдун өткөргөн мероприятиелеринен отказ кылган жокмун. Жок, мен өзүм баштадым, бул меники, мен өзүм өткөрүп атам, сенин обучениелериңдин мага кереги жок деген жокмун. Элбананын андан сен чоңураак нерсе өткөрүшүң керек. Биз өткөрүп аткан нерседен сен чоңураак нерсе өткөрүп турушуң керек деп Элбана жылына семинарларды өткөрөт, квартал сайын семинарларды өткөрүп жатты. Аны дагы уюштуруп, ведущий болуп койду. Давай Элбана мындай кылайлы, хорошо мындай кылайлы деп өзүмдүн дагы кичинеси дагы кеңештеримди бергенче, хорошо, ушул эң туура, молодец деп дагы андан дагы көп нерселер бүгүнкү күнгө чейин. Дальше спонсорлордун бизге кереги бар да, любой убакта биз спонсорду угушубуз керек. Бүгүнкү күндө дагы мен спонсорум менен тыгыз байланышта, анын мероприятиелерине катышып, айтканын угуп келем. Ошону менен бирге Элбана биз почти 2 жылдан бери сүйлөшөбүз. Элбана вебинар башташыбыз керек. Себеби бул бизнес, международный бизнес. Башка шаарлардагы, башка мамлекеттердеги консультанттарыбызга дагы биз туура маалымат беришибиз керек. Международный бизнесте иштегенден кийин биз эң биринчи өзүбүз өздөрүбүз ушул системаларга, ушундай нерселерге өзүбүз башыйып, жаңы нерселерди ойлоп чыгарып турушубуз керек деген пландарыбыз бар эле. Бүгүнкү күндө эң сонун результат бул кыргызча вебинарларыбызды өткөрүп баштоо. Эң сонун командастар. Ушул система менен иштеңиздер. Любой уровеньге жетиңиздер, баары бир спонсор керек болот. Спонсор менен дайыма тыгыз байланышта. Да, өсөм деген лидерде сөзсүз идея, предложение болушу зарыл. Да, спонсорду угуу жана спонсорду сыйлау керек дейт Гүлдана. Да, молодец Гүлдана. Спонсорду дайыма угат. Да, постоянно спонсорду угуп, спонсордун кеңешип, спонсордун кеңешин угуп турушубуз керек. Биздин АФМ компания жөнүндө бир аз айтып кетейин да.
доступный. Көпчүлүк адамдар биз жаңы презентация өтүп эле школа өткөнүбүздө көпчүлүк адамдар эмне деп калышат. Ой, Oriflame эң койгулачы деп калат да. Oriflame бул бойта. Мен Эмбейдемин или там Меркейдемин или там Эйвондомун деп калышат. Же болбосо дагы бир башка компанияларды айткандар көп болуп калат. Койчу Oriflame'ди. Сиздерге деле ошондой сөздөр болуп калат. Вот ошол убакта айтыңыздар. Да, Oriflame доступный. Доступный, ошондуктан көпчүлүк адамдар койчу Oriflame'ди дешет. Oriflame'ге партнер болуш оңой, доступный. Oriflame чындыгында кыргыздар үчүн деп айтам да менчи. Чындап эле кыргыздар үчүн. Биз вот Элбана экөөбүз лидерлер өзүңөр деле мынтип элестетпеңиздер. Биз башка жактан бизнес кылыш үчүн биздин крупный акчабыз жок болчу. Же болбосо министр, же болбосо бир президент, же болбосо бир депутат таанышыбыз, же бир бай тууганыбыз жок эле. Биз Oriflame компаниясынын доступный болгондугу үчүн бизнести нөлдөн баштап ийгиликтерге жетип отурабыз. Ийгиликтерге жетиш үчүн Oriflame компаниясынын ийгиликтерге жетиш үчүн эң эле жөнөкөй кадамдар болуп атпайбы? Тааныштарды, туугандарды чакырыш, спонсорду угуш, спонсордун системасына кириш, система менен иштөө, определенный командаң өсүп, определенный уровеньге жеткенден кийин өзүңдүн командаңа система разрабатывать этип чык, идеяларыңды колдонуп, жоопкерчиликти мойнуңа ал, доступностьти пайдалан, командаңды өстүр. Эң сонун предложение. Надежный. Эгерде компания надежный компания болбогондо бизде бүгүнкүдөй результаттар, ийгиликтер болмок эмес. Да, Oriflame компаниясына келгенде мен жаңы иштеп баштап жүргөндө 9га чыктым, 12%, следующий 12-15%. Качан 7 ай иштегенде Португалия мамлекетине спонсорлору менен саякатка барып келдим. Спонсордун айткан условияларын аткарып, ошол Португалияга барганга чейин мен ойлончу элем да. А если банкрот болуп калсачы бул компания, эгер жок болуп кетсечи бул компания, мен чакырган адамдар иштебей койчу бул компаниянын подаркаларын бербей койсочу деп ойлонуп кыжалат болуп чочулайт элем. Но Португалия мамлекетине барганда мен компаниянын ушунчалык мощный экенин, ушул жерден надежный экенин көрүп келдим. Так что консультанттарыңардын мүмкүн болушунча Болгарияга алып барганга аракет кылгыла. Компаниянын надежный экенин көздөрү менен көрүп келет. Еще с уважением к природе. Биз относимся к природага, адамдар относимся к природага. Биздин жашообузду, биздин ден соолугубузду ушунчалык уважать эткен компания. Компания Oriflame менен бирге ийгилик жаратпай коюу бул мүмкүн эмес. Создано в Швеции. Швеция мамлекети бул эң сонун мамлекеттердин бири да. Эң сонун экологияны сактаган, дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекеттердин катарына кирет. Швеция жөнүндө да айтсак болот. Компания Oriflame'дин жаратуучулары Роберт жана Йонас Атюхтиктин мечтасынан жаралган компания. Бул компанияда мындай компания менен мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып жашообузду ийгиликтүү кылбай коюу бул мүмкүн эмес. Вот компаниянын основательдеринин бири, кичүүсү иниси Роберт Атюхтик эмне айтат? Не секрет, что сейчас для любого бизнеса сложное, кризисное время. Многие сокращают свои объемы и урезают выплаты сотрудникам. Многие вообще уходят с рынков, оставляя людей без заработка. Наш бизнес-партнер, шведская корпорация Oriflame, которая работает в 62 странах мира и обеспечивает работой миллионы людей. И вот что говорит ее основатель о сегодняшнем дне. Мы защитим ваш бизнес и сделаем все, чтобы вам было что передать по наследству. Компания Oriflame наследствого бере турган сонун бизнести жасоо Oriflame менен мүмкүн болгондон кийин буну биз таштап коюу эч мүмкүн эмес. Менин дагы эң сонун фразаларымдын бири Oriflame компаниясына келгенде мен фанат болгонмун. Даже Элбана да фанат эле айтып калат элек да, бизде мындай кезсеңер, сен деген адамдын каны эмес, Oriflame'дин каны, жашыл цветтеги каны катты. Oriflame'де фанат болгонбуз.
Мен сиздерди чакырып кетем, эмнеге чакырып кетем? Орифлеймдин фанаты болбоңуздар, жакшы, татыктуу, сыймыктанып жашай турган өз собственный жашооңуздардын сонун жашоо өткөрүшүнүн фанаты болуңуздар. Им мешать эте турган өзүңүздөр эле да, ошондуктан постоянно өзүңүздөрдү эң сонун фразаларды колдонуп, ийгиликтерге жетишиңиздерди каалаймын. Биздин байлыктарыбыз, баалуулуктарыбыз Oriflame компаниясынын единство, дух и страсть. Биздин бүгүнкү күндөгү ийгиликтерибиз бул биздин биримдигибизде, биздин күчүбүздө, биздин желаниябыздын күчтүүлүгүндө. Мен өтө ишенем, бул вебинарга кирген консультанттар биз менен деп изменесиздерби? Ийгилик дайыма бизди коштоп жүрөтпү? Малатсы. Суроолоруңуздар болсо суроо бериңиздер. Менин презентациям кыскача бүттү. Эгерде суроолоруңуздар жок болсо, анда баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кечки вебинарга сөзсүз кириңиздер. Твёрдость характера боюнча мен азыр бир видео киргизгем, сиздерге азыр видео коюп берем. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ийгиликтин коштоосунда болуңуздар. Ушундай мүмкүнчүлүктөр менен баарыңыздарга рахмат келгениңиздерге.